Hazır deli, hazırғы uақытта жүрегім көтере алмайды. Азыркы биз жашап жаткан коомубузда өлкөбүздө эмес, чет жерден сакайочу оору менен жабыркап келген жарандарыбыз күн санап өсүүдө. Алардын катарында боор оорусу менен ооругандар дагы бар. Биздин Кайрымды бол коомдук кайрымдуулук фондубузга 3 жылдан бери боор гепатит менен жабыркап келген Зуура Касымованын кыздары чет жерден операция кылдырууга жардам сурап кайрылган. Апам боор оорусу менен ооруганына июнда улуу сарадан кан кетип келгенбиз. Ошонун алдында эле ичи ушундай шишип, биздин түплем болуп кетишин билбедик да. Анан бул жакка келсек, боорун ооруганына сироз печен деп айттылар да. Апам ушу 3-4 жылдан бери ушундай. Азыркы учурда абалы оор, кан кусуп, кан чечилди. Ар 2 саатта бир пилена шопо беребиз. Дарысыны беребиз. 2-3 күн болду докторлар узакка айылгап кетпегиле дегендиктен Бишкекте эле квартирада карап атабыз. Апам оорусун укканда өтө оор акыбалда болдум. Лестницадан 3-чү этажга, онун бирге кайта түшүп чыгып бердим. Эч кимге айта албадым. Жүдө Алланын бизге жөнөткөн сыноосу жүрөгүмө жүдө каттык сокку болду. Азыр деле, азыркы убакытта жүрөгүм көтөрө албайт. Кудай кааласа бир гана Алладан тилерим, апам жакшы болуп келсе, арабызда үйүбүздүн төрүдө бизге насааттарын айтып отурса, атам менен бирге кошо карылык доорун сүрсөлөр. Бир жагынан уккандан кийин, сироз печен деп диагноз койгондордон кийин телефондон, интернеттерден издедим, чукуладым. Бир туугандарым эми айтканга тилим эч барбады. Акырында адамдардан сурап сүрүштүрүп Индияга барып, боорун алмаштырса жакшы болот дегендерди угуп, үмүт пайда болду менде. Кудай кааласа врачтар айткандай барып, бооруну алмаштырып келсек, апам арабызга кошулуп жакшы болуп калат, Кудай кааласа. Урматтуу кыргыз элим, мусулман бир туугандарым, сиздерден суранарым, апам өмүрүнө өмүр кошуп, ден соолугу жакшы болуш үчүн бизге акчалай жардам берүүңүздөрдү суранабыз. Өзүбүз деле аракет кылып атабыз, колубуздан келишинче топтоп атабыз. Апамдын операциясына өтө чоң суммада акча керек. Ошондуктан сиздерден суранарым, апам үчүн баардык энелер катары менин апамым жакшы болуп келсин. Ошон үчүн жардам берип коюңуздарды суранабыз. Зуура Касымова акыркы 3 жылдан бери бул аты жаман боор оорусу менен жабыркап келет. Акыркы күндөрү боору шишип, кан кузуп, кыйналып турган кезде. Ал эми өлкөбүздөгү доктурлар тез арада боорун алмаштыруу керек деп кеңеш берүүдө. Мен биринчи ооруганымда гепатит экенин билген эмесмин. Мындай эле өзүмдү өдө көтөрө албай эле жатып калганмын. Кызым жетелеп больницага алып барган. Баткенде терапия отделениясына жаттым, ошо жерде айттылар, бооруң ооруйт экен деп. Ошондон лечение алып келдим. Ошондон кийинки жылы барып, дагы ооруп калганда барып, жай жок экен, бужумда дагы жай жок экен өзүнүн больницада. Үйдө жатып, анан Газда Сарыбай деген доктордон лечение алып жүрдүм. Ошол 2016-жыл, 2017-жылдан бери ага Сарыбай деген доктордон лечение алып жүрүп,
şu немеге келдим, деңгээлге жеттим. Кайрымдуулук фонду мен кайрылганымды да билбейм. Мен кичине кызым Айсылуу деген кызым шу мен доктурда жатканда апамды Индияга апарам деп шу кайрымдуулук фондко кайрылып, өзү аракет кылып, өзү ушинтип жүгүрүп, турлап аракет кылып атат. Индияга апарам апамды деп. Өзүмдүн апам өткөндө 63 жашта өткөн. Азыр мен ооруп төшөктө жатып, балдарыма өзүмө окшоп, картайып, эне көрбөйт экендер да, мен дагы апама окшоп өтүп кетсем, балдарым мага окшоп апасыз калат экен да деп, ошол ойлор оюма келет балам. Мен дагы апам жашы өтүп кеткен дагы. Энелүүлөрдү азырга чейин көрсөм дагы эле эңсейм. Менен ушинтип жүрө берсе болбойбу экен деп. Кечээ төшөккө жатып калдым, мына азыр дагы төшөктө жатам. Ошол ойлорду ойлоймун. Ушу менин балдарым дагы ушу менин күнүмдү көрбөй эле, мен дагы ушуларды курсаң кылып эле картайып жүрө берсем болбойбу, ушулардын төрүдө отуруп деп. Ошол ойлор оюма келет дагы. Анан кийин өзүмдү бир аз кысып алам дагы, анан өзүмө келип дагы Кудай кааласа эртең Индияга барып келсем айлыгып калам деген ойдо отурам. Урматтуу кыргыз элим, тууган уруктарым, эле журттарым, шу мен оорума байланыштуу Индияга барып айлыгып келишиме жардам бериңиздерди суранамын. Мен жакшы болуп калышыма жардам бериңиздер. Айланайын тууган уруктарым, эле журттарым, айланайын кыргыз улуттарым, мага жардам бериңиздерди суранамын. Жардам бериңиздер. Зурайым 3 кыз 2 уулдун сүйүктүү энеси. Бул оору менен ооруп төшөктө жатып калганда Айсулуу аттуу кичүү кызы жардам издеп биздин фондко кайрылган. Операцияга көп каражат талап кылгандыктан ментип кайрымдуу элден жардам сурап турган кездери. Мен кайрымдуу бол фондуну өзүм билген жокмун биринчи. Анан ушул апам ооруну бүт айылдагыларга айттык. Айтсак эле көп тараптан келди. Кайрымдуу бол фонду, анан Азамат Байматов деп келди. Анан мен өзүм да карап көрдүм интернеттен. Карап көрүп, анан ошо кайсы сайт Телеграмдан эмеңерди, номериңерди таап, анан силерге барып кайрылдым. Барганда жакшы кабыл алышты, сылык сыпа сүйлөткендер жакшы экен. Анан азыркы күндө бизге жардам керек да. Ошо колдон келген жардамдарыны суроолорубузга жооп берип, ошентип берип ататтар. Урматтуу кыргыз элим, ошо апамдын ооруганын биз жакында эле билдик. Унун азабын апам өзү көп жылдан бери тартып жүргөн экен. Ошо азыркы учурда чет өлкөгө алып барып операция жасатыш керек экен. Ага көп суммадагы акча керек экен. Ага биздин өзүбүздүн алыбыз жетпегендиктен ошо кайрымдуу кыргыз элиме кайрылып атам. Ошо колуңуздардан келишинче жардам бере кетсеңиздер, апамдын жакшы болуп кетишине. Зурайым тез арада Инжа жергесине боорун алмаштырууга барбаса, оорусу күчөп, доктурлардын көзөмөлүндө ооруканада жатат. Мектеп кыйын абалда турган мекендешке кантип кайдыгер карап турмак элек. Урматтуу кыргыз эли, келиңиздер, кайдыгер карабай колубуздан келген жардамыбызды берели.